Бүгінгі күнде қарап атқан мыйзам аябай керек мыйзам. Конституцияға өзгерту керек. Бирок мындай жол менен эмес. Конституциялык кеңешме түзүп, бардык элден түшкөн сунуштарды карап чыгышыбыз керек эле. Мына Конституцияга өзгөртүү кирип атат экен деп, баарыбызга канчалаган каттар келип түштү элдерден. Канчалаган сунуштар келип түштү. Бирок биз ошол сунуштарды биз киргизе алган жокпуз да. Ошол сунуштарды Конституцияга биз өзгөртүүгө бере алган жокпуз. Ошондуктан көпчүлүк эл дагы азыр биз берген сунуштар эмне болду, эмне кирбеди деген дооматтарды айтып жатат бизге. Андан кийин биз элден биринчи кезекте Конституцияга өзгөртүү киргизелиби, киргизбейли деп сурап алып туруп, андан кийин өзүбүз конституциялык кеңешме түзүп, ошол конституциялык кеңешмеде чыккан ошол конституцияга өзгөртүүлөрдү ушу жогорку кеңеште ар бир статьяга токтоп туруп добуш берсек жакшы болмок эле. Анан ушул өзгөртүүгө карап атканда мен сунуш бердим эле. Бүгүнкү күндө депутаттардын саны көп деп. Ушул депутаттардын санын азайтайлы деп. Буга дагы эч кандай жооп алган жокпуз, сунуш кирбей калды. Эмне себептен айтып атам? Себеби дегенде, мына чыныбак сиз айтасыз, мисалга, депутаттар бардыгы тең укуктуу, туурабы? Бардыгы бирдей болуш керек. Бирок бүгүнкү күндө андай болбой жатат да. Кээ бир депутатка кирсеңиз, кабинети кичинекей. Кээ бир депутатка кирсеңиз, кабылдамасы жок. Кээ бир депутатка кирсеңиз, кабинетинде душудан бери бар. Ушул теңчиликпи? Ошондуктан депутаттардын санын азайтып туруп, баарына бирдей мамиле жасашыбыз керек эле. Бул кабыл алынган жок. Мына сотторду реформа кылабыз атат бүгүнкү күндө. Мен ойлоп атам, соттордо бүгүнкү күндө жакшы эле мыйзамдар бар. Аларга биз бүгүнкү күндө киришпешибиз керек. Жогору жактан чыгып, заказ кылбаш керек. Мына сотту мындай кылып чечиш керек дебеш керек. Соттор өздөрү мыйзам негизинде эле карасак, мыйзам негизинде чече турган болсо, мына реформанын эчтекеси кереги жок. Биз бүгүнкү күндө заказ берип атабыз. Киришип атабыз соттордун чечимиге. Ошондуктан соттордун чечими бүгүнкү күндө ар кандай болуп чыгып атат.